Быйыл алтын сертификатка Талас облусунан бир окуучу ээ болду. Ал Талас шаарындагы номер 2 Раиса Рысакова атындагы орто мектептин окуучусу Мансур Ашымов жалпы республикалык тесттен 231 балл алды. Өзүм математикага жакынмын да, анан ошо программирование, инженерияга тапшырсам деп ойлонуштуруп атам. Анан ОРТга ушул жылдан эле баштап, ушул окуу жылдан баштап эле даярдандым. Эми ОРТга өзүнө ушул жылы баштадым. Мурун өзүм эле окуй берчим да. Математиканы, орус тилин өзүм жакшы эле окучумун. Окуучулардын билим деңгээлин сынаган жалпы республикалык тесттен облустагы окуучулар жакшы көрсөткүчкө ээ болду. Ал үчүн жаңы окуу жылынан баштап тынымсыз аракеттер жүргөн. Эң алдыңкы орточо упайларын алдык. Ошондо мындай көрсөткүч өскөн баскычтарын караганда, ошо Манас районунда 4%га былтыркы окуу жылга салыштырмалуу 4%га жогорулаганы байкалды. Буну кантип анализдесек, биз ошо эң негизгиси мугалимдерге, окуучуларга ошо дем берүүчү, шыктандыруучу иш-аракеттерди абдан өз таасирин тийгизет экен. Алтын сертификатка ээ болгон окуучуну жана республикалык олимпиададан алдыңкы орунга жеткен окуучулар жана аларды даярдаган мугалимдер, ошондой эле алар билим алган мектептин директорлору менен бул күнү облус башчысы Эрмат Жумаев жолугуп, алтын сертификатка ээ болгон Мансур Ашымовго алкыш баракчасы, ошондой эле 50 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Алга өзүңөр жакшы ноутбук сатып аласың, буюрса. Ошондой эле мектеп директор. Ал эми алтын сертификатка жеткен окуучу билим алган номер 2 Раиса Рысакова атындагы мектептин директоруна да алкыш баракча, ошондой эле акчалай сыйлык берилди. Спасибо. Республикалык предметтик олимпиададан да алдыңкы орунду багындырган чет тилдер багытындагы лицейдин окуучусуна, ошондой эле аны даярдаган мугалимге жана Раиса Рысакова атындагы мектептин окуучусуна жана мугалимине да акчалай сыйлыктар берилди. Билимдүүгө дүйнө жарык демекчи, окуучуларды билимге шыктандыруу максатында облус башчысы жаңы окуу жылынан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо максатында алгылыктуу аракеттер жүрөт дейт. Республикалык тестирлөөгө жана республикалык олимпиадага даярдоо үчүн 500 000 сом тегерегинде акча каражат жумшадык. Бизде баягы круглый отличник деп айтабыз го, аябай жетишип келаткан балдарыбыз бар. Аларды атайын группа кылып бөлүп, ушул Секамда жана башка ушул Салымбеков мектебинде ушул сыяктуу мектептерде даярдап, анан дагы бир өзүнчө группаны ушул биздин областный аймагында күчтүү мугалимдерди бөлүп чыгып, ошолор менен да даярдык жүргүздүк да. Эми бул 25-26 окуу жылында мен ойлоп атам, ушу кичине ыкманы өзгөртөбүз, буларга өзүнчө бир айлык лагерде подготовкаларды да жүргүзөбүз. Мындан тышкары облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин жоюу максатында облустан 200 бүтүрүүчүнү медициналык академияга окутуу боюнча да аракеттер башталды. Медициналык академияга тапшырган балдарды контрактка өтүп калса, ушул 200 бала тапшырса, биз ошолордун контрактын төлөп бергенге даярбыз деп. Окуу жыл окуусун аяктаганга чейин жалпы ушу 200 баланы орто эсеп менен бир 100 миллион сомдон тегерегинде акча каражат жумшалат экен. Биз алар менен 3 тараптуу келишим түзөлдү дегенбиз. Ушул бизде бүгүнкү күндө Талас областы боюнча 175 врач жетишпейт. Ошолорду жабыш үчүн биз аларды ушу сунуш бергенбиз, медакадемияга тапшыргыла. Контрактка өтсөңөр да контрактыңарды биз төлөп беребиз. Бир эле шартыбыз бар. Ушул медакадемияны аяктагандан кийин келип милдеттүү түрдө Талас областынан саламаттык сактоо мекемелерине 5 жыл иштейсиңер деп. Ал эми кийинки окуу жылынан баштап 11-класстын окуучуларын жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алышы, ошондой эле алтын сертификатка ээ болушу үчүн облуста чечкиндүү иштер колго алынды. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.